Кыргызстандагы тигүү цехтери тигил же бул брендтин үлгүсүн көчүрүп тигүүнү токтотпосо, Made in KG лейблин жайылтуу кыйынга турат. Бул көрүнүш айрыкча ЭАЭП базарына чыгууга тоскоолдук жараткан жагдайга айланышы да ыктымал. Бул тууралуу биздин каналга ишкер Салтанат Мазаева билдирди. Айтымында ал бул маселени жөнгө салуу аракетин баштады. Теманын уландысы Альбина Сулайманованын репортажында. Эс тарткандан баштап сүрөтчү болуу кыялы менен жашаган 22 жаштагы Айпери максатына жетип отурат. Бүгүн ал Кыргызстандын тигүү тармагына жаңылык киргизген ишкананын негизги кызматкери. Өлкөдөгү айрым белгилүү брендтер менен белдүү тигүү цехтериндеги Made in KG лейбли менен чыккан товардын баштапкы үлгүсү анын колунан жаралат. Каарманын быйылкы жайда кыздар үчүн сарафандар модада болоорун белгилеп өттү. Мы показываем клиентам то, что нету на рынке. Учурда бир цехтен эркектердин футболкасы боюнча буйрутма алып, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Негизинен кардардын каалоосуна жараша эскизди тартам. Бирок